региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын иш-чараларынын алкагында Бакай Ата айылы өкмөтүнүн 2021 жылга социалдык экономикалык өнүгүү багытында жүргүзүлгөн иштеринин жыйынтыгы жөнүндө. Саламатсыздарбы, урматтуу Бакай Ата аймагынын тургундары. Сиздерге кененирээк былтыркы 2021 жылдагы биздин айыл өкмөттө жүргүзүлгөн жумуштар, аткарылган иштер боюнча ошо кененирээк форматта, видео форматта роликти отчету кабыл алып койсоңуздар. Айыл аймактын статистикалык көрсөткүчтөрүнө кыскача токтоло кетсек, 2021 жыл ичинде Бакай Ата айыл өкмөтүнө Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясынан 123 буйрук жана чечимдер, мекеме уюмдардан келген каттар 215, анын ичинен инфодокс аркылуу келген каттар 210 жана 511 жаран арыз менен кайрылган. Алардын көбү турак жай куруу үчүн, участок алуу боюнча жана жер маселесине байланыштуу болгон арыздар. Арыз каттардын жооптору почта түйүнү аркылуу өз убагында арыз ээлерине жетүүдө. Айыл чарбасы. Айылыбыздын калкынын 90% тиричилиги айыл чарбасы менен байланышкан. Бакай Ата айыл аймагы боюнча 3516 гектар жер аянты бар. Анын ичинен 139 гектар жер алма-бак, калганы буудай, көп жылдык чөп жана жашылчалар, төбурчак. 2022 жылдын 1 январына карата айылдын аймагындагы малдын саны төмөндөөгүчө. Боодо мал 1852, саан уйлар 1405, жылкы 917, кой эчкилер 24590 түзсө, үй канаттуулар 5962 түзөт. Экономикалык жана финансылык тармактар. Бакай Ата айыл өкмөтүнүн 2001 жылга бюджетинин киреше көлөмү планда 24 миллион 777 миң сом болсо, аткарылганы 27 миллион 835 миң сомду түзүп, же башкача айтканда 107%га көп аткарылды. 12 айдагы аткарылышы кирешелердин түрлөрү. Жалпы кирешелер 25 миллион 933 миң сом бекитилген план боюнча болсо, такталган план боюнча 39 миллион 22 миң сом. Аткарылышы 42 миллион 79 миң сом. Атайын каражаттардан калган калдык 448 миң сом болсо, чыгашадан ашкан киреше 13 миллион 796 миң сом. Салыктык кирешелер. Салык агенттигинин төлөөчү киреше салыгы жылдык планда 15 миллион 616 миң сом бекитилсе, иш жүзүндө 19 миллион 731 миң сом өндүрүлүп, 126% түзүп. Милдеттүү патенттин негизинде салык жылдык план боюнча 55 миң сом болсо, иш жүзүндө 56 миң сом же 102%га аткарылган. Салыктык кирешелер. Ыктыярдуу патенти негизинде салык жылдык планда 825 миң сом болсо, иш жүзүндө 966 миң сомду түзүп, 117%га аткарылды. Салыктык кирешелер. Ыктыярдуу патенти негизинде салык жылдык планда 825 миң сом болсо, иш жүзүндө 966 миң сомду түзүп, 117%га аткарылган. Ишкердик ишин жүргүзүү үчүн пайдаланган кыймылсыз мүлккө салык жылдык планда 945 миң сом болсо, иш жүзүндө 1 миллион 300 миң сомду түзүп, 106%га аткарылган. Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык жылдык планда 939 миң сом болсо, иш жүзүндө 980 миң сомду түзүп, 104%га аткарылды. Жер салыгы боюнча бардыгы 1 миллион 514 миң сомду түздү. Аткарылганы 1 миллион 609 миң сомду түзүп, 106% болду. Анын ичинен короо жай жер салыгы планда 250 миң сом, аткарылышы 263 миң сомду түздү. Айыл чарба жерлерин пайдаланган үчүн жер салыгы жылдык планда 1 миллион 609 миң сом болду. Айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы жылдык планда 218 миң сом, аткарылышы 240 миң сомду түздү. Жалпысынан 2021 жылы Бакай Ата айыл өкмөтүнүн киреше булактарына бекитилген пландар ашыгы менен аткарылды. Бакай Ата айыл өкмөтүнүн аппарат бөлүмүнө жалпысынан 2021 жылы 4 миллион 263 миң 400 сом каралса, анын ичинен айлык акыга 3 миллион 48 миң сом, соцфондко чегерүүлөр 454 миң сом,
командировкалык чыгымдар 91 000 сом, ар кандай чыгымдар 108 000 сом, байланыш чыгымдары 35 000 сом, транспорт чыгымдары 175 000 сом, электр энергия чыгымы 129 000 сомду түзсө, резервдик фонд 221 000 сом. Тышкы жана ички инвестиция. 2021-жылы Бакай Ата айыл аймагындагы Наматбек айылына арабтардын демирчилиги менен жана жол сай участогундагы жергиликтүү ишкер Шабданбековдун каржылоосу менен жаңы мечиттер салынып ачылган. 2021-жылы Бакай Ата айыл өкмөтүнүн Баратбай Жунусов атындагы орто мектебинин котельныйын реконструкциялоо иштери жүрүп, демирүүчү гранттын эсебинен күрөш залы ачылды. Залдын жалпы чыгымы 3 миллион 213 миң сомду түзүп, анын ичинен Бакай Ата айыл өкмөтүнүн өздүк салымы 1 миллион 85 миң сомду түзгөн. Бакай Ата айылындагы чоң алыш балдар бакчасынын санитардык абалын жакшыртуу иштери арис аркылуу жүргүзүлүп, жалпысынан 1 миллион 647 миң сом акча каражаты жумшалган. Анын ичинен Бакай Ата айыл өкмөтүнүн өздүк салымы 214 миң сомду түзгөн. Бакай Ата айыл аймагындагы Наристе балдар бакчасынын базасында логопед борбору салынып, бүгүнкү күндө бүткөрүү алдында турат. Аталган борборго Бакубат Талас фондусу тарабынан 530 миң сом бөлүнүп, ал эми Бакай Ата айыл өкмөтүнөн 330 миң сом жумшалган. Бакай Ата айыл аймагына 2021-жылдын дагы бир жаңылыгы жергиликтүү тургундарды жана мектеп окуучуларды ташууга айыл өкмөт тарабынан кичи автобус жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө айыл тургундарына шарт түзүлүп кызмат кылууда. Күтүлүүчү өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча аткарылган иш-чаралар. 2021-жылы Бакай Ата айыл аймагындагы сел алып кеткен Кызылжар каналы жалпы узундугу 1564 метр тазаланып, оңдоо түзөөдөн өткөрүлдү. Бакай Ата айылындагы номер 1 БСР жергиликтүү бюджеттин эсебинен 520 миң сом бөлүнүп тазаланды. Билим берүү. Бүгүнкү күндө айылдын аймагында 4 жалпы билим берүүчү орто мектептер, 4 бала бакча, 2 спорт зал, 4 күрөш зал жана 4 кичи жана 2 чоң футбол аянтчасы бар. Жергиликтүү бюджеттен жалпы мектептерге жумшалган акча каражаты. Окуучулардын тамак ашына, шашке тамагына ар бир балага 3 сомдон. Ремонт иштерине 3 миллион 238 миң сом. Көмүр сатып алууга 294 миң сом. Электр энергия чыгымды 1 миллион 235 миң сом. Ар кандай чыгымдарга 474 миң сом, жалпысы 2 миллион 275 миң сомду түзөт. Жергиликтүү бюджеттен жалпы балдар бакчаларына жумшалган акча каражаты. Тамак аш 1 миллион 303 миң сом, ремонт 681 миң сом, ар кандай чарбалык чыгымдар 298 миң сом, электр энергия чыгымы 997 миң сом, жалпысы 3 миллион 117 миң сомду түзөт. Турак жай бөлүмү. 2021-жылы ичүүчү таза суу түтүкчөсүнө үйлөргө киргизүүдөн 72 миң сом атайын счетко төлөнсө, ичүүчү таза суу үчүн төлөмдөн 229 миң сом жана таштандыларды чыгаруудан түшкөн төлөм 21 миң сом акча каражаты түшкөн. Жалпысынан 323 миң сом эсептик счетко түшкөн. Айылдын инфраструктурасы. Бакай Ата айыл аймагынын таза суу боюнча жыл ичинде жасалган иштери төмөндөгүчө. Башкы суу алма курулмасын оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 150 миң сом акча каражаты жумшалды. Бакай Ата айыл аймагындагы 92 суу алуучу колонкалардын кудуктарына 45 дана капкактарды басылды. Бакай Ата айылындагы жаңы конуштарга Парник, Отунбай көчөлөрүнө суу түтүкчөлөрү тартылган. Жергиликтүү бюджеттен 105 миң сом каралган. Бакай Ата айыл аймагындагы тереңдиктен суу алуучу артезиан скважиналарына, тагыраагы Оз жана Парник скважиналарына насостор которулган. Жергиликтүү бюджеттен ага 420 миң сом каралган. Бакай Ата айыл ичиндеги таза суу түтүкчөлөрүнүн 37 жеринен жарылган жерлери прорыв болгон. Алар жасалды. Жергиликтүү бюджеттен 100 миң сом каралган. Айыл аймактын 27 жарандын кайрылууларынын негизинде үйлөрүнө таза суу киргизилип берилди. Бакай Ата айыл өкмөтүнө караштуу Оз жана Парник скважиналарынын насостору алмашылып орнотулду. Айылдын ичиндеги күнүмдүк таштандыларды тазалоого жалпысынан 2021-жылы 152 миң сом жумшалган. Айылдын четиндеги таштанды төгүүчү жайды мыйзамдаштырып, ордун которууга жергиликтүү бюджеттин эсебинен 451 миң сом акча каражаты жумшалган.
Бакай Ата айылындагы Жол Сай участкасында кичи футбол аянтчасы ачылып, андан тышкары Борбордук стадиондо жайгашкан кичи футбол аянтчасынын газону алмашылган. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен аларга 1 миллион 250 миң сом акча каражаты жумшалган. Борбордук кичи футбол аянтчасы, Жол Сай кичи футбол аянтчасы. Чоң Алыш участогуна калты тейлөөгө ФАП пункту ачылып, жергиликтүү бюджеттен 350 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Жаңы көчөлөргө карагай жана электр чоголгалары тартылып жатат. Жергиликтүү бюджеттен ага 2 миллион 200 миң сом бөлүнгөн. Ички көчөлөрдү түнкү жарыктандырууга 1 миллион 950 миң сомго 275 дана фонарлар алынып, 13 чакырымга жакын орнотулду. Таштандыларды чыгарып тазалоо жана калкты таза суу менен камсыз кылган кызматкерлердин айлык маянасын төлөп берүүгө жергиликтүү бюджеттен жылына 948 миң сом акча каражаты сарпталган. Ал эми бир жылда элден чогулган төлөмдөр таза сууга 303 миң сомду түзсө, таштанды чыгарууга болоону 21 миң сом чогулду. Учурдан пайдаланып, айта кетсек, төлөмдөрдү өз убагында төлөп берүүңүздөрдү суранабыз, себеби жергиликтүү бюджетке көп чыгым алып келүүдө. 2021 жылдын бюджетинен Бакай Ата айылынан жайгашкан Борбордук ооруканага атайын жеңил автоунаалар токтоочу жай курулган. Жалпы спорт тармагына жергиликтүү бюджеттен 423 миң 720 сом акча каражаты бөлүнгөн. Бакай Ата айылында күрөш боюнча өткөн турнирлерге 200 миң сом, жаштар арасындагы дүйнө чемпиону Бишикеев Разакка 30 миң сом, Нурланбеков Адилханга 30 миң сом, кичи футбол боюнча ардагерлер жана жаштар арасындагы турнирлерге катышууга 55 миң сом, Бакай Ата айылындагы спортсмен жаштарга 28 миң 720 сом. Жылына өткөрүлүүчү Бакай Ата айыл өкмөтүнүн кубогу. Бакай Ата айыл өкмөтүндө өткөн айыл өкмөттөр арасында көк бөрү боюнча мелдешке 80 миң сом бөлүнгөн. Айылдын социалдык маселелери боюнча. Социалдык тармакта айылдын аярлуу катмарына айыл өкмөтү тарабынан дайыма көңүл бурулуп турулат. Жергиликтүү бюджеттен эсебинен социалдык тармакка 2021 жылы жалпысынан 1 миллион 132 миң сом жумшалган. Согуштун катышуучуларынын жестилери 2, ооган согушуна катышкандар 5, көрүү жана угуу майыптары 65, багар көрөрү жоктор 11, тылда эмгектенгендер 4, Чернобыль кырсыгына катышкандар 4, баатыр энелер 92, майыптар 18 жашка чейиндер 61, майыптар 18 жаштан өйдө 282, тоголок жетим балдар 3, жарым жетим балдар 121, жөлөк пул алуучулар 241, кургак учук менен ооругандар 11. Бакай Ата айыл аймагы боюнча 2021 жылга карата төмөнкү маалыматтарды билдиребиз. Социалдык жактан тейлөө жана коргоо иштери боюнча комиссия курамы 9 адамдан түзүлгөн. Оогандар күнүнө карата 20 миң сом акчалай сыйлык бөлүндү. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө салтанаттуу майрамдоо үчүн жергиликтүү бюджеттен 30 миң сом акча каражаты жумшалды. Революционерлерге 30 миң сом акча каражаты сыйлык катары берилди. 1 октябрь карылар күнүнө карата 20 миң сомго белектер үйлөрүнө таркатылып берилди. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар күнүнө карата 40 миң сом жумшалды. 26 апрель Чернобыль кырсыгына катышкан атуулардын күнүнө карата 30 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Учетто турган 3 тоголок жетим балдарга ар бирине банкта ачылган счетуна 5 миң сомдон 15 миң сом эсептик счетторуна которулду. Тылда эмгектенгендерге жана согуштун жесирлерине 30 миң сом. 23 май энелер күнүнө карата 25 миң сом акча каражаты бөлүнүп, Бакай Ата айыл аймагында жашаган энелерге белектер таркатылып берилди. 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата 40 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Ошондой эле Бакай Ата айыл аймагында жашаган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 478 миң 500 сом жергиликтүү бюджеттен материалдык жардам катары берилди. Кургак учук менен ооруган жарандарга жыл ичинде 34 миң сом акча каражаты жумшалды. 2021 жылы жергиликтүү жана тыштан демөөчүлөр тарабынан айыл тургундарына берилген материалдык жардамдар жалпысынан 592 миң 500 сомду түздү. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы долбоору аркылуу калкты иш менен камсыз кылуу борбору менен бирдикте Бакай Ата айыл аймагындагы башкы суу алма курулмасындагы таза суу трассалары оңдолуп, таза суу трассасынын үстүнө өсүп кеткен жапайы теректер тазаланып, ун, май жардам берилди. Бакай Ата айыл аймагындагы башкы суу алма курулмасынын айланасын тазалап, 40 эркек киши иштеп, ар бирине 3 кап ун, 15 литр май берилди. Жалпысынан 6000 килограмм ун, 600 литр май берилди.
2022 жылы аткарыла турган иш-чаралар. Бакай Ата айыл аймагынын 2022 жылга карата иш планы. Бакай Ата айыл өкмөтүнүн алдындагы муниципалдык ишкана ачуу. Бакай Ата айылындагы борбордук паркка заманбап аттракцион куруу 4,5 миллион сом жергиликтүү бюджет. Бакай Ата айылына кошумча тереңдиктен суу бөлүп чыгаруучу скважина куруу 2 миллион 200 миң сом жергиликтүү бюджет. Бакай Ата айыл аймагына бетон карагай электр чогулгарын алууга 900 миң сом жергиликтүү бюджет. Маратбай Жунусов атындагы орто мектебинин терезелерин алмаштырууга 3 миллион 500 миң сом түрткү берүүчү грант жана жергиликтүү бюджет. Чоң алыш жана жол сай участкаларына эс алуу жайларын куруу 800 миң сом жергиликтүү бюджет. Бакай Ата айыл өкмөтүнө техникаларды коюуга гараж куруу 400 миң сом жергиликтүү бюджет. Бакай Ата жана Наматбек жолун 1 км 200 метр аралыгын асфальттоо. Транспорт министрлиги. Бакай Ата айылына өрүк кургатуучу цех куруу 3 миллион сом. Талас облустук өнүгүү фонду. Чоң алыш участкасынын узундугу 1 км 400 метр болгон тротуар куруу 1 миллион 500 миң сом жергиликтүү бюджет. Бакай Ата айыл аймагындагы таза суу трассаларын жаңыртууга 1 миллион сом жергиликтүү бюджет. Бакай Ата айылындагы Бекари чокуру курууга 250 миң сом жергиликтүү бюджет. Бакай Ата айылындагы Мээрим балдар бакчасынын ашканасын ремонттоо иштерине 700 миң сом жергиликтүү бюджет. Бакай Ата айылынын ген планын жасатууга 1,5 миллион сом жергиликтүү бюджет. Бакай Ата айылындагы Чоң алыш жана Наматбек участкаларына заманбап орто мектептердин курулуунун проекттерине 1 миллион 400 миң сом жергиликтүү бюджет. Эл жана турак жай фондун каттоо компаниясынын ишке ашыруу боюнча жасалып жаткан иштер боюнча төмөндөгүчө маалымат. Бакай Ата айыл өкмөтү тарабынан эл жана турак жай фондун каттоо боюнча 35 жараныбыз жумушка алынып жана жергиликтүү бюджеттен 120 миң сом акча каражаты каралган. Урматтуу айылдын тургундары, жогоруда айтылган иш-чараларды аткаруу үчүн жергиликтүү бюджеттен акча каражаттары керектелет. Ошол себептен сиздерден суранып кетерибиз жер, мүлк салыктарын жана ижара акыларын өз убагында төлөөгө чакырабыз. Себеби салык төлөмдөрдүн баардыгы жергиликтүү бюджетке түшөт. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттен сиздердин көйгөйлүү маселеңиздерди чечүүгө жана айыл аймактык инфраструктурасын өнүктүрүүгө жакшы шарттар түзүлөт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу айылдаштар, айылдын өнүгүүсү баардыгыбыздын колубузда. Сиздерден сунуш күтөбүз. Бизде Facebook, Instagram, YouTube'da страничкаларыбыз бар. Жана Бакай Ата айыл өкмөтүнүн расмий сайты бар. Бакай Ата ЧККЖ деген. Ошол сайтка да кайрылсаңыздар болот, ошол сайттан да маалымат алсаңыздар болот. Биз эл менен ар дайым иштешкенге даярбыз. Сунуштар күтөбүз.